Мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысы Нурдан Орунтаев жаңы көп кабаттуу үйлөрдү куруу үчүн жакында Бишкектеги Сталинка жана Хрущевка сериясындагы үйлөр бузулушу мүмкүн экенин билдирди. Бул жөнүндө ал 25 ноябрда мамлекеттик ОТРК телеканалына курган маегинде айтты. Орунтаевдин айтымында, учурда шаарда курулуш үчүн жер тилкелери жетишсиз болууда. Эгер Бишкектеги эски үйлөрдү бузса, алардын ордуна көп кишиге ылайыкташкан жаңы үйлөрдү курууга болот деп эсептейт ал. 500 квартира болсо, ошол 500 квартира мындайча айтканда 10 000 чарчы метрди ээлеп турган болсо, канча бир гектар жерде. Ал эми жаңы технологиялар менен, жаңы замандын талабы менен эслеп куруп келсек, ошол эле жерге 100 000ге чейин мындайча айтканда квадратты биз курсак болот. Мамлекеттик телеканалдын маалыматына ылайык, мындай реновация үчүн бийлик атайын мыйзам долбоорун иштеп чыгат. Кийинчерээк Орунтаев реновацияны инвесторлорду тартып же мамлекеттик бюджеттин эсебинен ишке ашыруу каралып жатканын айтты. Жер тилкесин бул программа боюнча сатып алууну каалаган инвестор аны базар баасында алуу мүмкүндүгүнө ээ болуу үчүн алгач тиешелүү органдарга кайрылышы керек болот. Андан кийин ал үйдүн жашоочулары менен өз алдынча макулдашат.